Обод Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби 6 май ишемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алда уктуруубуздун темалары. Кыргызстандын жарандыгын алган орусиялыктардын катарында мамлекеттик думанын депутатынын үй бүлөсү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спортсмендер, ишкерлер да бар. Кремль муну Бишкек менен талкуулашы керек болуп калганы да билине баштады. Кыргыз паспортун орус жарандарына берүүнү Америка жана башка мамлекеттер Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүү аракети катары баалашы мүмкүн. Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо, эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомуна сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элнура Бейшембек кызынан угуп алалы. Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдогу аварияда жабыркап комага түшкөн окуучу бала өзүнө келди. Бул тууралуу шаардагы номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов кабарлады. Анын маалымдашынча, азыр ооруканада бир гана бала калды, калган 23 окуучу үйүнө чыгарылды. Как раз сегодня реанимациядан в отделение перевели его. Нижнюю челюсть операцию сделали. На следующей неделе бедровую операцию будем делать, а потом выпишем. Комадан чыкты, өзүнө келди, Кудай буйрса. Ошондо биздин больницада бир гана больной калды азыр. Бир эле бала калды ушу. Жол кырсыгы 20-апрелде болгон, жана анда автобус менен кичи автобус кагылышкан. Чүй милициясы каргашага байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Маалыматтарга караганда жол кырсыгына кичи автобустун катуу ылдамдыкта жүргөнү себеп болгон. Жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Сокулуктагы Ат башы мектеп лицей мекемесинин башталгыч класстарынын окуучулары болгон. Автобус балдарды мектепке ташып келип турган. Орусиянын Нижний Новгород шаарында Украинага каршы чыгып жүргөн жазуучу, пропагандист Захар Прилипин бараткан машинада жарылуу болду. Анда Прилипин жарат алып, машинанын айдоочусу мерт кетти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова буга байланыштуу Кошмо Штаттарын күнөөлөдү. Расмий Вашингтон дооматтарга азырынча үн ката элек. Ал арада машинадагы жарылуу үчүн жоопкерчиликти өздөрүн украиндердин жана Крым татарларынын аскердик кыймылы деп атаган атеш кыймылы алганы тууралуу маалыматтар чыкты. Бул тууралуу аталган кыймылга таандык делген телеграм каналда жазылды. Азырынча аны көз карандысыз булактар арасында элек. Прилипин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2021-жылы мамлекеттик думага депутат болуп шайланган, бирок мандат алуудан баш тарткан. Жазуучу 2014-жылдан бери Украинага keskin каршы экенин билдирип келет жана өздөрүн Донецк элдик республикасы атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Былтыр күзүндө жазуучу Росгвардиянын курамында Украинага каршы согушка кайра кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Ал арада Украинанын аскерова күчтөрүнүн кол башчылыгы биринчи жолу Орусиянын Кинжал ракетасы атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Кол башчы Николай Лешук 3-майдан 4-күнүнө караган түнү Патриот системасы менен үндөн бир канча эсе ылдам учкан Кинжал ракетасы Киевке жасалган чабуул маалында жок кылынганын ырастады. Ал ошондой эле душман колдонушу ыктымал болгон маалыматтарды алдын ала жарыялоого чакырды. Мунун алдында украиналык айрым басылмалар Кинжал атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышкан. Журналисттер Киевдеги стадиондордун бириндеги ракетанын сыныктарынын сүрөттөрүн жарыялаган. Орус армиясы Кинжал ракетасы кадимки үндөн 5 эсе ылдам уча аларын, абадан коргонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага сокку ура аларын билдирип келет. Москва буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка сурак берди. Ал бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды жана суракты телефондон бергенин тактады. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында Шакиевдин басма сөз катчысы Алтынбек Диркенбаев спикердин Бакиев тууралуу деген каты жалган экенин билдирген. Ага чейин Шакиевдин башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазган каты деген сүрөт тараган. Анда Бакиев тууралуу маалыматтарды мамлекеттик мекемелерден, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу өңдүү өтүнүч болгон. Шакиев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жанагы кеңешчи да болгон.
Лондондо Британ падышасы Чарльз III такка отургузуу жөрөлгөсү өтүп жатат. Негизги иш-чаралар Вестминстер чиркөөсүндө болду. BBC'нин ырасташынча Чарльз III 1066 жылдан бери мындай жөрөлгөдөн өткөн 40-чы монарх болуп калды. Британ падышасынын жубайы Камила дагы ханыша консорт катары такка отурду. Бул жөрөлгөгө 200дөн ашуун өлкөдөн 2000ден көп адам чакырылган. Маалыматтарга караганда 100 өлкөдөн жогорку даражалуу коноктор катышты. Салтанатка Орусиянын өкүлдөрү чакырылган эмес. Вестминстер чиркөөсүндөгү жөрөлгөдөн кийин Чарльз III Букингем сарайына кайтып келет жана падышанын үй бүлөсү резиденциянын жанынан чогулгандарга балкондон учурашат. 73 жаштагы Чарльз Улуу Британиянын тарыхында башкаруунун башына келген учурдагы эң улгайган монарх болуп калды. Анын энеси ханыша Елизавета II былтыр сентябрда каза болгон. Бишкек шаардык мэриясы Ала Тоо аянтындагы 2 дүйнөлүк согуштун баатырларына арналган баннерлер тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда социалдык тармактарда чагымчыл мүнөздөгү маалымат тарап жатканы, ал улуттар аралык жаңжалга алып келиши ыктымалдыгы эскертилген. Сүрөт иленген 73 баатыр Кыргызстанда жашаганы белгиленген. Мунун алдында социалдык тармактын айрым колдонуучулары сүрөттөр иленгендердин арасында кыргыз улутундагылар жоктугун айтып сындап чыгышкан. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2 дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен 64 адам калды. Бир жыл мурда алардын саны 100дөй болчу. Кыргыз өкмөтү жеңиш күнүндө кезектеги өлбөс полк жүрүшү уюштуруларын, ал эми митинг реквиемге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышаарын маалымдаган. Эленора Бейшембек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттыктын сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Тиркеме акысыз жүктөп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7 майда айрым райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо, ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда жамгыр жаайт. Бийик тоолордо жолдор тайгак болот. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, талас өрөөндө түнкүсүн 1 градуска чейин түшөт, күндүз 9-14 градус. Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 14-9, күндүз 20-25 градус. Ысык көл облусунда түнкүсүн +1 6 градус, күндүз 11-16 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -16 чейин түшөт, күндүз -4 + 1 градус. Бишкекте эртең күн ачык болот. Абанын температурасы түнү 5-7 градус, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстандын жарандыгын алган орусиялыктардын катарында мамлекеттик думанын депутатынын үй бүлөсү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спортсмендер, ишкерлер да бар экенин Хроники иликтөө долбоору жазып чыкты. Бул Кыргызстан үчүн көйгөйлөрдү жараттаарын айткандар да бар. Темага кабарчыбыз Кондос Кызылжарова токтолот. Хроники иликтөө долбоору Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу боюнча жарлыктарын иликтеп отуруп, соңку 3 жылда Орусияда туулган 352 киши кыргыз жарандыгын алганын аныктап чыккан. Иликтөөчү журналисттер өз өлкөсүнүн жарандыгын алган кыргыздарды эсепке алган эмес, Орусияда туулган жана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык алгандарга гана анализ жасашкан. Хроники Түндүк Батыш федералдык округунун статистикасын өзүнчө карап чыккан. Алардын эсебинде 2021 жылдан бери бул аймакта туулуп өскөн 43 киши Кыргызстандын жарандыгын алган. Иликтөөдө сөз болгон жарлыкты Кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылдын 31 декабрында чыгарган. Кыргыз жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө номер 417 жарлыкта кыргыз жарандыгын алган 430 кишинин тизмеси жарыяланган. Алардын арасында Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Юрий Петровдун бүлөсү да бар. Тактап айтканда, депутаттын Ленинградда туулган 33 жаштагы уулу Петров Василий Юрьевич тизмеде номер 299 жана 62 жаштагы жубайы Петрова Федотова Ирина Евгеньевна тизмеде 300 болуп, өткөн жылдын 31 декабрында кыргыз жараны болду. Юрий Петров буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча федералдык агенттикти жетектеп, Роснефть мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Петровдордон башка кыргыз жарандыгын Петербургдун түштүгүндөгү Шушар шаарчасынын мурдагы жергиликтүү депутаты Роман Моисеев, Мурина шаарынын депутаттыгына мурдагы талапкер Сергей Кандауров,
Петербургдун мурдагы вице-губернатору Игорь Метельскийдин күйөө баласы Владимир Ревенков Techforce IT компаниясынын жетекчилери Владимир Макаров менен Станислав Соколов, Орусиядагы моторлуу яхталардын дистрибьютору Борис Лашков, ишкер Андрей Белошицкий, ательер Валерия Райц, самбо боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Дмитрий Заболотный, бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону Руслан Халецкийди алган. Медиахаб порталынын журналисттери соңку 5 жылдын ичинде кыргыз жарандыгын алган орусиялыктарды тизмектеп чыгып, өзүнүн иликтөөсүн жарыялаган. Анда журналисттердин назарына жогоруда сөз болгон президенттин номер 417 жарлыгы түшкөн. Порталдын журналисти Эльвира Султанмурат кызынын айтымында, хроники долбоору жазып чыккан жарандык алгандардын саны 350дөн да көп. Маселен, өз мекениндеги мобилизациядан качкандардын 730 эле өткөн жылдын соңунда расмий кыргыз жараны болду. Орустардын Авито деген сайтында Кыргызстандын жарандыгын алууга көмөктөшөбүз деген кызматтар аябай көп пайда болду. Кыргызстан жарандыгын кепилдик беришет экен алганга, Кыргызстан жарандыгын алуу оңой дешет экен. Анан бизде дагы ошондой бир суроо жаралды да, чындыгында эле Кыргызстандын жарандыгын алган оңойбу? Акыркы 5 жылда Кыргызстан берген жарандыктарды изилдеп чыктык. Анан 23 миңдей кишинин тизмесин түздүк. Ошол 4 мамлекеттин ичинде жарандыктарды өз ара тоскоолдук сала алат деген келишим болот. 31 декабрда 250 адамдар жарандык алып атат Кыргызстандын. Жалпысынан алганда 2022 жылы 730 орус улутундагы адам Кыргызстандын жарандыгын алганын аныктадык, деп билдирди Эльвира Султанмурат кызы. Буга чейин Азаттык Сколково фондунун улук вице-президенти, биомедициналык технологиялар кластеринин директору Кирилл Кая, бир кездери Кремль менен тыгыз кызматташкан Наш жаштар кыймылынын комиссары Мария Александровна Бухер, Татарстан Республикасынын мамлекеттик кеңешинин экс-депутаты Камил Фергатович Абдулин, Чувашиядагы группа Оргсинтез компаниясынын башкы директору Ярослав Кузнецов, Благовещенскдеги Азия импорт групп компаниясынын ээси Артем Лылык жана башкалар кыргыз жарандыгын алганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов орус элитасы үчүн кыргыз жарандыгын алуу башка коңшу мамлекеттерге караганда туруктуу деп эсептелинерин айтууда. Шуманов Кремль үчүн бул талкуулай турган маселеге айланып бара жатканын да кошумчалайт. Они очень быстро выяснили, что спрос на это есть. Кыргыз паспортун алып берүү схемасын айрымдар тез эле өздөштүрүп алган. Азыр албетте массалык түрдө паспорт таратуу деген жок. Бирок ошентсе да алып аткандардын саны барган сайын көбөйүп баратканын баары көрүп турат. Эң кызыгы мамлекеттик думанын депутаттардын үй бүлөсү, орусиялык инновациялык борборлордун топ менеджерлери жана ишкерлер кыргыздын жараны боло баштады. Алардын финансылык абалын орто же ортодон бир аз жогору деп бааласак болот. Ал эми мультимиллионерлер болсо Кыргызстандан башка өлкөлөрдү тандай турганы анык. Кремль муну Бишкек менен талкуулашы керек болуп калганы да билине баштады. Кыргыз паспортун орус жарандарына берүүнү Америка жана башка мамлекеттер Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүү аракети катары баалашы мүмкүн. Маселен, дүйнөнүн канчалаган өлкөлөрү орус жарандарына паспортун берүүдөн баш тартып аткан маалда Кыргызстан тескерисинче аларга жол ачып берип, паспорт алгандардын санын көбөйтүп жиберди. Кыргызстандын санкцияга кабылып калуу коркунучу абдан жогору. Следующий этап санкций будет нацелен в том числе на страны. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматында соңку 10 айда Шенген визасын алуу үчүн кайрылгандардын 15% визага жетпей калып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев буга Кыргызстандын Орусиянын жарандарына өз жарандыгын берип жатышы себеп болуп жатканын билдирди. Жарандыгын берүүдө абдан тыкыр иликтеп, изилдеп текшерип органдар. Анын өтө этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Өзгөчө мына Русия Украина окуясынан кийин мындай өнүккөн өлкөлөрдө Европа, Батыш, Чыгышта буга абдан маанилүү болушат. Мына Шенген визасын берүүдө бир топ биздин жарандарга кыйынчылыктар жаралып атат. Ошон үчүн санкцияга кирип калышыбыз мүмкүн деген кооптонуулар бар. Бирок жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мындай пикирге кошулбайт. Ал кыргыз жарандыгын алууга мыйзам бузууга барбаган ар бир адам укуктуу деген пикирде. Орусиялыктар боюнча бир канча иликтөө чыкты да, кыргыз журналист мыйзам чегинде алып атса, мыйзам тоскоолдугу жок болсо, аларга каршы соттун чечими жок болсо, бизге келип алса, биздин мыйзамдар менен түз иштеп, мыйзам бузбаса, ар ким алганга укугу бар да. Орусиялыктардын жарандык алганы тууралуу жаңы иликтөө боюнча кыргыз бийлиги үн ката элек. Бирок 27 мартта президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын алган орусиялыктар тууралуу жарыяланып жаткан маалыматтарга жооп беретинде төмөнкүдөй билдирүү тараткан.
Өлкө жарандыгын берүү конституциялык эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Арыз жазуу, кабыл алуунун тартиби, макулдашуу, баш тартуунун себептери жогорудагы нормативдик укуктук актылар менен аныкталат. Жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун тартиби мыйзамдар менен белгиленет. Мыйзамда жалпы тартип жана жеңилдетилген тартип каралган. Жалпы тартипте чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл. Ал эми качкандар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Азырынча эки өлкө ортосундагы визаны жокко чыгаруунун жол жобосу жөнүндө толук маалымат айтыла элек. Бирок жергиликтүү айрым серепчилер Кытай жарандарынын Кыргызстанга ээн эркин киришине шарт түзүүнүн тобокелдиктерине тырсызданууда. Кененирээк кабарчыбыз Токтотун Шамбетов айтып берет. Кытай менен Кыргызстан ортосундагы визаны жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын өлкөнүн башкы дипломаты парламенттин шаршембидеги жыйынында айтты. Жээнбек Кулубаев Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиан шаарында жолукканда бул маселе талкууланганын билдирди. Сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мен мына бул 27 апрелде Сианда Кытайдын тышкы иштер министри менен атайын жолугушуу жүргүп, ошо виза боюнча эң жана биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Эми иш биздин өзүбүздүн ички тарабыбыздан болот да, биз өзүбүз кандай сунуш киргизебиз? Коопсуздук боюнча, анан башка иштер боюнча биздин ведомстволор кандай сунуш киргизебиз? А так в целом Кытайлар сүйлөшкөнгө даяр. Даяр болсо иштөшүңүздөр, эми туристтик виза жана 10 күндүк визаны бериш керек да, ал киши калып калбайт да. Канча айда ошто кыйнап атат. Барат, ишин бүтөт, чыгат. Сүйлөшүп атабыз. Ушуну биз жак көбүрөөк. Депутаттардын айрымдары чыгыштагы чоң коңшу менен визасыз режимди колдоп, өлкөгө туристтер келип, ишкерлердин ары бери каттаганы жеңилдээрин белгилешти. Азырынча визасыз режим киргизүүнүн жол жобосу коомчулукка белгисиз. Бишкектагы, Бейжиңдагы маалымат берилек. Айрым активисттер Кытай менен визасыз режимди киргизүүдөгү коопсуздук маселелерине тынчсызданып, ага каршы болгондор дагы бар. Өтө көп кереги жок бизге. Элибиздин санына жараша эле көрүшүбүз керек. Анан бардыгын эле уруксат бере бергенде болбойт. Анан жака келе турган кишилерди дагы текшериш керек. Алар деген келчиликтер бар. Бир 200 жыл мурда Америкада бир эки эле Кытай болгон да. Азыр Кытай шаарлары, кварталдар пайда болгон. Россияда деле ошондой, Владивосток жактарында уже Кытай шаарлары пайда болду. Эли көбөйүп баратат. Андай коркунуч бар. Аларга чоң мамлекеттер, алар үчүн сезилбейт. Кыргызстан үчүн тез эле сезилет да бул. Деди Жогорку Кеңештин экс-депутаты Бейшенбек Абдыразаков. Ишкер Жуудар Сайдылкан бул маселедеги коопсуздук жана мыйзамсыз миграция менен байланышкан тобокелчиликтерди азайтуу үчүн өз сунушун ортого салды. Кытай эле эмес, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр барбы? Биз менен виза режими болгон өлкөлөрдүн жарандарына ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия, Шенген, Жапония, Түштүк Корея, Перс булуңундагы өлкөлөрдүн визалары бар кишилер келип бизден жалгыз гана аба майдандары аркылуу кириш болгон учурда, ошондо бизге жалаң ошол акча коротконго даяр белгилүү бир мүмкүнчүлүгү бар. Анан коопсуздук фильтрлеринен өткөн, анан бизге келип калып калбай турган кишилер, жарандар, коноктор келет эле да. Ошол агым деле бизге жетиштүү болмок. Анткени азыр дүйнөдө саякат боюнча Кытай биринчи орунда турат. 2020-2021 жылдары пандемияда жабылган чек ара кийин гана ачылып, учурда соода жана башка алаканы жандантуу аракети жүрүп жатат. Парламенттин бир нече депутаты Кытайга жүк ташыган айдоочулар виза ала албай жатканын айтып, Бишкектеги Бейжиңдин элчилигин сындашкан. Март айында Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жыл башынан бери кыргызстандык 1,5 миңдей айдоочуга виза берилгенин билдирген. Элчи Бейжиң чет өлкөлүктөргө, анын ичинде кыргыз жарандарына виза берүүдөгү чектөөлөр алынганын, мындан улам виза алуу үчүн суроо талап жогорулаганын айткан болчу.
Кытай менен 30 күнгө чейин визасыз жүрүү тууралуу келишимге коңшу Казакстан кол койгону турат. Документке 18 майда Казак президенти Касым-Жомарт Токаев Бейжиңге барганда кол коюу пландалууда. Казакстанда буга нааразы болгондор акцияга чыгышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Биздин бардык маалыматтар сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай тоскоолдуктарга карабастан телефонуңузда ачыла бермекчи. Жана бардык биздин социал тармактагы баракчаларыбызда улам биздин маалыматтар, биздин видео иликтөөлөр жарыяланып турат. Эми уктуруубузду Борбор Азия аптечинде түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу баяндарды Элвира Будайчиева топтогон. Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда шайлоочулардын 90% конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Казакстан мобилизациядан качкан орус жаранын депортациялай турган болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Расмий Ташкент өткөн жекшембиде болуп өткөн референдумда добуш берүүгө келгендердин 90% конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун ачыктады. Ага ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга узартылат. Муну менен президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Бирок талдоочулар Каракалпакстандагы кандуу окуялардан улам быйылкыга жылган референдумдун негизги максаты дал ушул президенттик мөөнөттү өзгөртүүгө ылайыкташканын гана басып белгилешет. Толугураак Касым Рахманкулов баяндайт. Жекшембиде өткөн референдумдун жыйынтыгы менен эми 65 жаштагы Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов Азаттыктын казак кызматына берген маегинде өзбек лидеринин 2040 жылга чейин бийликте калуу ыктымалдыгын коңшу Казакстандагы саясий кырдаал менен салыштырган. Бул саясий кризиске байланыштуу. Назарбаев кызматтан кеткенден кийин да Казакстандагы бийлигин сактап калганын билебиз. Бирок 2022 жылдын январь айынын башында массалык нааразылык акциялары мурдагы президентти баардык ыйгарым укуктарынан ажыратты. Жыл өткөн сайын Өзбекстан элинин нааразылыгы да күч алууда. Азыр деле өлкөдөгү коррупция көпчүлүккө жакпайт. Өзбекстандагы жабык жана коррупциялык системанын айынан экономикалык кызыкчылыктар биригип, башка топтор менен бийлик талашып, бийликке каршы аракеттенүүдө. Бирок бул чындап эле болобу? Эгер ошондой болсо качан, биз аны билбейбиз. Ал эми Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева Твиттердеги баракчасына Мирзиёев азыркы өзбек мафиясынын жана Кремлдин кызыкчылыгын гана коргой алган кызыл диктатуранын продуктусу деп сынгалды. 2016 жылы бийликке келген Мирзиёев 2021 жылдын ноябрында ошол учурдагы конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташы керек эле. Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүү былтыр эле пландалган. Анда Каракалпакстан автоном республикасын өз алдынча болуу укугунан ажыратуу демилгеленген. Июль айында нааразылык акциялары башталып, кан төгүлгөн. Коңшу өлкөнүн күч органдары аны күч менен басып, кеминде 21 кишинин өмүрү кыйылган, 10 киши камакка алынган эле. Жаңы редакцияда Каракалпакстан автоном аймагына тиешелүү беренелер ошол бойдон калмакчы. Конституциянын жаңы редакциясында Өзбекстан социалдык, укуктук жана светтик өлкө деп жазылган. Мурдагы конституцияда мындай түшүнүктөр болгон эмес. Мындан тышкары Сенаттагы депутаттардын саны 100дөн 65ке чейин кыскартылат. Жаңы конституцияга ылайык мамлекет калкты минималдуу эмгек акы, турак жай, медициналык тейлөө жана интернет менен камсыз кылууга тийиш. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстанда Каракалпакстан окуясына байланыштуу январда соттолгон 16 жарандын апелляциялык арызы жана прокуратуранын протести ушул жума каралды. Биринчи инстанция Бухара облусунда өтүп, январдын аягында 22 адамга өкүм чыккан болчу. Анда 16 жылга эркинен ажыратылган Даулетмурат Тажимуратов баш болгон айыпталуучулар аларга тагылган айыпты мойнуна алган эмес. Кезектеги отурумда Тажимуратов териштирүүдө процессуалдык мыйзам бузуулар болуп жатканын айтты. Сиз азыр мени соттоп жатасыз. Менин эжем Азиза менен агам Ринатка да кылмыш иши козголду. Биздин үй бүлөдө
бир гана маркум атама кылмыш иши козголгон жок. Каалаганыңарды кылгыла, бирок мен бул сотко каршымын, деди Тажимуратов. Алматыда Каракалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай Каракалпакстанда нааразылык акциялар боюнча соттолгондордун арызын кароо боюнча кезектеги отурум 10 июнга жылганын Твиттерге жазды. Буга чейин 17 мартта дагы 39 активисттин былтыр Каракалпакстан автономдуу республикасындагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларына катышканы үчүн күнөөлүү деп айыпталып, 28 айыпталуучу 15-тен 11 жылга чейин абакка кесилген. Аларга массалык башаламандыкка катышкан, социалдык тармактарда козголоонго чакырган материалдарды тараткан, күйүүчү, жарылуучу заттарды мыйзамсыз колдонгон деген кине тагылган. Дагы 11 киши шарттуу кесилип, сот залынан бошотулган. Ташкенттеги соттон бир күн мурун Казакстандын Актау шаарында Каракалпак активисти Кубанычбай Ханиязов Даулет Мурат Тажимуратовду жана башка адамдарды бошотууну талап кылып, саясий ачкачылык жарыялады. Бейшембиде соц тармактарда жарыяланган видеодо Ханиязов бардык укук коргоочу уюмдарга, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жана Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жасады. В 2022 году 2022 жылы өзбек бийлиги конституцияны өзгөрткүсү келген. Буга 100 миңдеген каракалпакстандык каршы чыккан. Алардын лидерлери Даулет Мурат Тажимуратов жана башка адамдар болгон. Алар түрмөдө жатат. Мен алардын бошотулушун каалайм. Алар күнөө эле эмес, талабым аларды бошотуу. Ошондуктан ачкачылык жарыялап жатам. голодовку объявляю, деди Ханиязов. 2015 жылдан бери үй бүлөсү менен Казакстанда байырлаган 58 жаштагы Кубанычбек Ханиязов каттоодон өтпөгөн бирлик коомдук кыймылын негиздөөчүлөрдүн бири. Анын айтымында ошол эле учурда анын Актау шаарындагы үйүнө милиция кызматкерлери келип сурак алышкан. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өзбек бийлигин Каракалпакстанда окуяларга байланыштуу адилет сот өткөрүүгө үндөп келишет. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр жазында көтөрүлүп, 1-2 июлда автономиялуу Каракалпакстан республикасында нааразылык чыккан. Жумурияттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршы Нукус шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, жүздөгөн адамдар жаракат алган. Бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калган. Казакстан менен Кытай визасыз режим киргизүүнү көздөп, тиешелүү келишимге эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери быйыл 18-19 майда Казак президенти Касым-Жомарт Токаев Кытайга мамлекеттик визит менен барганда кол коет деп пландалганы кабарланган. Келишимге ылайык, казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алат. Мындай демилгеге каршы чыккандар да жок эмес. Анын себептери тууралуу казакстандык социолог Серик Бейсенбаев менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Серик мырза, мына Казакстан менен Кытай өз жарандары үчүн 30 күнгө визасыз режим киргизүүнү пландап жатат. Деги эле Казакстанда визасыз режим, Кытай менен визасыз режим киргизүү демилгеси кандай кабыл алынды? Жалпы без визалык режим жөнүндө азыр талкуулоо жүрүп жатыр. Буга дейин биз визасыз режим, 14 күндүк визасыз режим жумуш істеп турду. Накты чечим кабылданган жок, бирок азырдын өзүндө коом тарапынан каршылык акциялары өтүп жатыр. Бунун негизги себеби ол биздин казакстандык коомдо жалпы Кытайга катысты калыптаскан көз карас, ксенофобиялык көз карас. Онун тарыхы тереңде жатыр. Бул кечээ пайда болгон жок. Биз мисалы үчүн 2016 жылы болгон жер көтөрүлүштөрдө негизинен осы жанагы Кытайга жер сатпоо маселесинен туындаган болотун. Ол кезде бир нече калаада мыңдаган халык жиналып, сол мемлекеттин осындай заңдык шешимине каршы чыгып, аягында мемлекет одан бас тартууга мажбур болгон. Көрүп атканыбыздай, судан бери бир аз убакыт өтүп, бирок да Кытай менен кандай да бир жакындашуу аракети, Кытайга жанагы визасыз режимди ачып берүү деген секилдүү нерселер али эле коом тарапынан мынау каршылык туудуратын бир аракет болуп тур. Сондуктан да кечеги болгон, жана Алматыда болгон жана митингдер, жана өзүндө болгон митингдер бул заңдык кубулуш. Оны күтүүгө болот эди. Жалпы бул акпарат чыккан күнүн эртесине ак түрлүү мамандар, эксперттер коом тарапынан осындай
оны кабылданбайтындыгы жөнүндө дагы да каршылык наразылык акциялары болатындыгы жөнүндө пикир билдирилген болотун. Эксперттер ошол нааразылыгын билдирип чыккандар эмнеден чоочулашат, эмнеден коркушат? Бул жаңа айткандай бизде ксенофобиялык көз карастан туурдайды. Мынау Central Asian Barometer деген зерттөө орталыгы бар. Олар 2018 жылдан бери Казакстандагы Кытайга катысты көз карашка боюнча сурак коюп келеді. Сонда карасаңыздар, казакстандыктардын 60%-нан астамы бул Кытай менен аракет жасауды жөн көрмейді. Яғни Кытайды кауп ретинде кабылдайды. Bunun birinciden tarixi alış şartı var. Sosun мәдени алыш шарты бар. Bizde кандай да бар, Кытай тарапынан экономикалык, мәдени ыкпалдын артып кетүүнөн биздин когом коркады. Ол ассимиляциялык түрлүү сондай үрүй бар. Биз Кытай миллиардтан астам халкы бар Кытай менен, биз гана 19 миллион халкы бар Казакстан. Кытайга жутулуп кетемиз деген сондай бир кауп когом деңгейинде кең тараган. Сосын экономикалык саясий ыкпал жөнүндө да бизде коомдо коркунучтар бар. Бул Кытайдын жалпы Орталык Азиядагы соңку жылдары өзүнүн экономикалык ыкпалын, экономикалык жобаларынын көбөйүүгө, бул кийин Кытайга карыз болуп калып, сол карыздын эсебинен түрлүү табигый ресурстар, onun içinde жер бар. Сонун эсебинен биз Кытайдын карызын берүүгө мажбур боламызбы деген сондай аңгемелер айтылып жатады. Жалпы алганда, осындай Кытайдын ыкпалына катысты сондай коомдогу калыптаскан үрей сезими. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз. Ошону менен жарым сааттык уктуруубузда жыйынтыктап туралы. Алдыда кайрадан жаңы уктуруубуз болот. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Азыр уктуруубуз кайрадан уланат.